Айтсаңыз, эжеке университетке кантип келип калдыңыз? Ош мамлекеттик университетте ал мезгилдеги Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика математика факультетинин математика адистигинде окудум. Союз мезгили, ал мезгилде ошол коммунисттик партиянын катарына мүчө болдум. Студент мезгилде деги эле ошол ал мезгилде коммунисттик партиянын мүчөсү болуп абдан жооптуу жана сыймыктуу милдет эле. Окуп жүргөн мезгилде бир нече жолу математика боюнча бүткүл союздук студенттик олимпиадага Кыргызстандын командасынын атынан барып байгелүү орундарды ээледик. Андан кийин ошол окууну артыкчылык дипломум менен аяктагандан кийин 2 жыл мектепте иштедим. Андан кийин ошол Кыргыз улуттук илимдер академиясына математика институтуна ошол аспирантуранын күндүзгү бөлүмүнө окууга өтүп, аяктагандан кийин кандидаттык диссертациямды ийгиликтүү коргоп, анан өзүм иштеген факультетке келип окутуучулук кызматта эмгек жолумду уланттым. Бул университетке келгениңизге 20-30 жылдай болуп калыптыр да. Бул жыл аралыгында эмне иш жасадыңыз? Жогоруда белгилегендей, кафедрада эмгектенип баштап, доценттик кызматта иштөө менен бирге көп жыл декандын илимий иштери боюнча орун басары, кафедра башчысынын орун басары болуп эмгектендим. Ошол эле мезгилде бир топ кошумча тапшырма милдеттерди аткарар элем. Алар ошол жаш окумуштуулар кеңешинин төрайымы, Дубал гезитинин редактору, студенттерди олимпиадага даярдоого жооптуу, аялдар кеңеши, жаштар менен иштөө сыяктуу ошол иш аракеттерди аткарып жүрдүм. Бирок бул иш аракеттер көп болгону менен алардын пайдасы, алардын натыйжасы кийин жаңы факультет ачылып, жаңы кафедра түзүлгөндө ошол кафедрага башчы болуп келгенимде тийди. Алгач жаңы түзүлгөн кафедраны, андан кийин башка дагы бир чоң кафедра кошулуп, дагы бир жаңы кафедра түзүлүп, ошол 2 кафедраны жетектедим. 2 кафедрадан расмий түрдө Ош мамлекеттик университетинин ошол 120дан ашуун кафедрасынын арасында ошол Ошмунун эң мыкты кафедрасы деген номинациядагы конкурста баш байгени жеңип алдык. Кафедранын мүчөлөрү менен биргеликте көптөгөн илимий ушулдук эмгектерди жарыкка чыгардык. Алардын ичинде ошол математика адистиги үчүн жазылган 4 бөлүктөн турган окуу ушулдук колдонмобуз бар. Мына ушул окуулук, бул окуулуктардагы ошол Ошмунун эң мыкты окуу колдонмосу конкурсунда биринчи орунду 2 жолу ээлеген да. Китептер ошол бөлүктөрүнө жараша. Мына ушул окуулуктар ушул убакка чейин биздин студенттердин, окутуучулардын ошол негизги окуулугуна айланган. Андан кийин бул кафедраларды өнүктүрүүнүн модель тажрыйбасын Ош мамлекеттик университетинин окуу информациялык департаментине келгенде ошол университеттин бардык кафедраларына жайылтууга бел байладым. Ошондо ушу январь айынан баштап июнь айына чейин университеттин ар бир кафедрасын текшерип, ар бирин өзүнчө текшерип, ушул кафедранын иш аракеттериндеги кемчилик мүчүлүштүктөрдү аныктап, ошол эле жеринен семинар өтүп чыктым. Мына ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен көп кафедраларда бир топ иш аракеттер оңдолду. Жыйынтыгын окумуштуулар кеңешине койдук. Жана ошол окумуштуулар кеңешинин чечими менен бир стратегиялык планды кабыл алып, ошолорду ишке ашырдык. Ал эми учурда Ош мамлекеттик университетинде илимий ишмердүүлүктүн, аспирантура, докторантуранын иш аракеттеринде максатка багытталган ошол комплекстүү иш аракеттердин системасы жүргүзүлүп жатат. Эми муну бир эле сөз менен айтканда, бул иш аракеттердин жыйынтыгы ошол Ошмунун улуттук, эл аралык
көз карандысыз рейтингдерде эле алдыңкы орунду ээлегенинен ошол билүүгө болот да. Негизи эле учурда бүгүнкү окумуштуунун алдына мезгил көп чектерди коюуда. Илимдин практикалык баалуулугу, колдонулушу, сапаттуу илимий эмгектерди жазуу, аларды Scopus, Web of Science сыяктуу системаларга жарыкка чыгаруу, Хирша индексин көтөрүү сыяктуу ошол наука метриялык негизги критерийлер учурда актуалдуу бойдон калууда. Негизи бүгүнкү илимпоздун алдында көп милдет бар. Ал ошол жаңыча ойлонуп, чыгармачыл, жаратман идеяларга ээ болууга жана аларды ошол ишке ашырууга, ошону менен бирге эски маселелерди жаңы чечимин табууга жөндөмдүү болуусу зарыл да. Азыр эми кайсы багытта иштебейсиз? Иштесеңиз дагы мындай ийгиликтүү болуп, ошол тармактан майын чыгарып иш жасайсыз, бирок азыркы заманда бир кичине иш кылса эле биз муну кылдык, аны кылдык деп мындай мактанган адат болуп калды да. Неге ушу иштериңиз, жасаган иштериңиз менен мактанбайсыз? Рахмат Айпери. Демек сен ошол нерсени билген болсоң, демек мен иштеримди жакшы билет экенсиң. Ошол эле сыяктуу жасаган ишиңди жар салбасаң да, аларды жамаат, коомчулук көрүп билип турат. Эң негизгиси мактануу эмес, ошол жасаган ишиңдин ийгиликтүү жыйынтыгы маанилүү. Анан эми ушундай даражага жетүү үчүн сөзсүз мээнет, аракетчилик керек болот да. Негизи сизди ушундай кылып тарбиялап турган аркаңыздагы устатыңызды айтсаңыз. Рахмат, Айпер, абдан жакшы суроо болду. Менин биринчи устатым илимпоз математик, атам маркум Анарбаев Мамат Анарбаевич болгон. Деги эле мен ушул жумушта, жашоодо кайсы бир ийгиликтерге жеткен болсом, анда мен ошол өзүмдүн ата энемдин жумшаган эмгегинин натыйжасы деп билем. Пандемияда да иштедик деп сөз арасында айтып калдыңыз. Пандемия сизге эмнени үйрөттү? Пандемия Айпери мага эле эмес, бүткүл адамзатка көп нерсени берди деп ойлойм да. Мен бул апаатты бүткүл адамзаттын башына келген сыноо, белги, аян деп дагы кабылдадым. Билген кишиге биз колубузду, денебизди эле эмес, ойлорубузду, аң сезибизди, жүрөгүбүздү жана жан дүйнөбүздү таза кармоого мезгил жеткенин дагы да түшүндүк. Биз бир жылдан бери оорудан коргонуп, бет кап табууга үйрөндүк. Бирок биз эбак эле адамдар бири-биринен коргонуп, чыныгы жүзүн чүмбөттөгөн бет кап жашоого көнгөнүбүздү дагы да ачып аңдадык. Биз ден соолугубузга, жашоо образыбызга эле кам көрбөстөн көптөгөн кызыкчылыктарыбызды, баалуулуктарыбызды дагы өзгөртүүгө мезгил жеткенин түшүндүк деп ойлойм. Акчаны жакшы көрөсүзбү? Акчаны эми негизи мен жооп бергендей, ошол жакшы көрөсүзбү деген суроо мага анчалык эле корректүү болбой турат, бирок негизи акча ошол биз үчүн иш аракетибиз үчүн зарыл. Акчам жок дегенде канча сомуңуз болот? Негизи акчам жок деп калган учурлар ар бир адамда эле болсо керек. Ооба да. Бирок андай учурда негизи өзү каниет кылуу, анан ошол мезгилдин, ошол учурдун убактылуу экенине ишенүү зарыл деп ойлойм. Анан акчам жок деп деген учурда эле мен адамдар үчүн аябай мындай салыштырмалуу болот, ар бир адам үчүн ар башка. Маселен, менин бир таанышым ошо акчам түгөндү,
эми доллар бузушум керек деп айтып калат. Доллар бул деген деп. Анан сүйүү барбы? Сүйүү бар, албетте, ишенген кишиге. Сиз ишенесизби? Ишенем. Анан мен бөлмөңүзгө кирип калганда, дайым кабинетиңизге кирип калганда таза суу идиштер болуп калат да. Дайым таза суу ичесизби? Ооба, биз ар дайым фильтрленген таза суу ичип отурабыз. Үйдө дагы, жумушта дагы сууну абдан көп сатып алабыз. Бир айда примерно эсеп менен таза сууга канча сом коротосуз? Менче сууга бир 2000 тегерегинде акча кетсе керек. Жакшы. Анан энергияга өтө байсыз. Басканда дагы тез басып, ишти дагы тез бүтүрүп, ушундай жоопкерчиликтүү, мындай бат-баттан кыймылдап ушундай жүрөсүз да, энергияга бай адамсыз. Деги эле энергия бул эмне? Энергия бул жашоо, энергия бул өмүр. Адамдын энергиясы адамды ийгиликтерге жетелеген чоң кыймылдаткыч күч. Мыкты биз ар дайым ошол мыкты энергияга ээ болуш үчүн энергияны бекемдеп, жана анын деңгээлин көтөрүп турушубуз керек. Ал үчүн албетте адамдын ден соолугу бекем, ошону менен бирге ошо руханий көрөнгөсү дагы таза болушу зарыл. Кандай кийинесиз? Көбүнчө. Негизи жумушта албетте биз классикалык стилде кийинүүбүз зарыл. Негизи жайчылыкта мен эркин кежуал спорт стилине жакынмын. Ошол менин табитиме туура келет. Анан көбүнчө мындай шарф тагып жүрөсүз да? Мен эртең менен ишке кирип баратканда башка шарф калат, кечиндеси башка болуп калат. Улам бири-бирине окшогон шарфтар тагып жүрөсүз. Коллекциясын чогултасызбы? Туура эми сен ошол көрүп туура белгилегендей, негизи ошол шарф, айымдардын тагынча шөкөттөрү, зер буюмдар, сумкалар ошол айымдардын гардеробунда негизги аксессуарга айланып калган. Анан шарфты көргөн жерден кыя өтпөйм. Ар дайым алып сатып алам. Канча бар гардеробуңузда? Ишканадагы эле гардеробуңузда? Эми шарфтардын көп өзү. Санабапмын, бирок көп. Боёнбойсуз да? Табигый сулуулукту баалайт окшойсуз менимче, Негизи мен жогоруда белгилегендей, ошо табииликтин тарапкеримин. Акыркы жолу салонго качан бардыңыз эле? Акыркы жолу ошол бүгүн келдим. Жок, бүгүн эми биздин атай эфирибизди сыйлап келдиңиз да. Буга чейинкисин эстей аласызбы? Жок, акыркы жолу. Негизи мен салонго ошол боёнуу үчүн. Боёнуу үчүн, мындай чач үчүн эмес. Барбайм. Менче 2014-жылы ушул Ош мамлекеттик университетинде бир айымдардын конкурсу болуп калган, ректораттын атынан. Ошондо барсам керек. 2004-жылы. 14-жылы. Демек ушу өзү табигый сулуулукту өтө баалаган айымдардын катарына киресиз да? Ооба. Анан боёнгондорго кандай көз карашыңыз бар сиздин? Боёнгондорго оң көз караштамын. Негизи сулуулануу маселеси ар бир айымдын өзүнүн жеке тандоосу, жеке иши. Негизи эле ар бир адам өзүн гана эмес, коомчулукту, айылына чөйрөсүн, жамаатын урматтап, ар дайым тыкам, жагымдуу көрүнүшү зарыл. Дайым мындай күлүп жүрөсүз, бирок ошол эле учурда кээде мындай сүрдүү болуп, аябай ушундай, же жиниңиз келгенде ушундай болуп калат, бирок ачууңузду кантип басасыз? Негизи ачуунун келиши бул табигый көрүнүш. Өзүм негизи андай учурда ошол нерсеге көбүрөөк маани бергенимди сезип, анын деңгээлин түшүргөнгө аракет жасайм. Негизи өзү математикада каршысынан далилдөө деген метод бар. Негизи өзү ачууну басуу ар бир адамдын ички маданиятына, темпераментине, ошол кырдаалга жараша болсо керек. Анан кечиримдүүлүк боюнча сурагым келип атат да сизден. Сиз ошо кечиримдүү инсандардын катарын толуктайсызбы? Негизи кечиримдүүлүк маселеси мен үчүн мурунураак, балким жаш кезде мындай татаал маселе болчу. Бирок мезгилдин өтүшү менен кечиримдүүлүккө үйрөндүм. Кечиримдүү болуштун бул Курандан баштап түрдүү руханий окууларда, психологияда негиздери абдан көп белгиленген. Негизи эле кечиримдүү болуу өзүңдүн жан дүйнөңдүн тынчтыгы, таза энергия үчүн зарыл. Студент кезде жазган өмүр деген ошол
ырларым түрмөгө бар эле. Ал ушу бүгүнкү экөөбүздүн баарлашуубузга, бүгүнкү темабызга туура келип калгандыктан ушул ырларымдан азыраак куплет окуп берейин. Өмүр чиркин бир жанып өчкөн жалындай, өкүмдар мезгил өлчөмүн алат жаңылбай, өткөн күн бүгүн таберик болуп өзүңө өр тартат улам, билмем кайра табылбай. Өтөгөн өмүр өтмүштө дүйнөң абалкы, өзүмдү таптым, таба албай жүрөм балким, өзүңө берер суусу бар бекен бүрөктүн, өмүрдү көктөп, өмүргө болор, өлүмгө болор аралжы. Кайрылбайт өмүр катылган сырдуу ааламал, конокпуз келген таппайсын айлап, таппайсын издеп айламал, касиет наркын кастарлап ушул жашоонун кадырын билип, ыйманың менен баалап ал. Кыярбас өмүр, кыдырсаң болбос жазмышта, кыялбас көңүл, таттуу да, баалуу жан мынча, калганың ошол бир өмүр эмес түбөлүк, Кудайдын күчүн туюнуп турсаң барынча. Сонун, аябай сонун. Буну кайсыл учурда жаздыңыз эле? Бул студенттик мезгилде, ошол студенттик мезгилдин ошол акыркы курстарында жазылды эле. Азыркы окугандарым, анан кийин улам толук таанып, ошол өмүр деген бир поэма сыяктуу ырлардын түрмөгүнө айланган. Чек эмес автордук көрсөтүүсү биринчи жолу тартылып жатат. Биринчисинде келип убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиремин. Сизге дагы эркин микрофон берсек. Рахмат Айпери, сага дагы чоң ыраазычылык билдирем. Негизи чек эмес деп атын да өзгөчө коюп, автордук көрсөтүү долбоорду баштадың. Ушул долбоордун өмүрү узун болсун, ийгиликтериң дагы чек эмес болсун, чеги жок ийгиликтерге ээ болсун.